Саламатсыздарбы, сиздер менен кайрадан Санарip мугалим. Бүгүн биз абдан кызыктуу, ошондой эле кыргыз тилинде болгон сайт менен таанышабыз. Сайттын аталышы Теrebel. Аталышы дагы сонун Теrebel деп аталган. Google'га келебиз жана издөөчү жолчого Terebel деп жазабыз. Terebel катталсаңыздар дагы болот, катталбай иштесе дагы, колдонсо дагы боло турган сайт. Бул сайт өзүнө керектүү китептерди, кызыктуу, ошондой эле балдарга жана чоңдорго ылайыктуу оюндарды, кызыктуу болгон видеолорду, сөздүктү өзүнө камтыйт. Четинен таанышып кетсек, китептер бөлүмүн ачканыбызда жаратылыш жөнүндө китеп, экология боюнча этноэкология, ошондой эле Кыргызстандын жандуу жаратылышы, жаратылыш жана адам деген китеп бар экен, жаратылыш, маданият, адам деген. Бир китеп тандап көрдүк. Бул сайт менен сайтта камтылган китептерди окуганда кадимки колуңузга кармап окугандай таасир калтырат. Бул жерден мына жерден уксаңыздар, китепти барактап ачкан сыяктуу таасир калтырат. Китептер менен колдонуу, андан кийин ушул китептердин дагы бир өзгөчөлүгү бул интерактивдүү китептер болуп эсептелет. Эгерде китептин барагында видеокамеранын иконкасы турган болсо, демек ошону ачып, китеп ушул темага, ушул китептин ичиндеги мазмунга ылайыкташтырылган видеолор менен таанышсаңыздар дагы болот. Андан кийин биз оюндар бөлүмүнө кайра кайтабыз. Видео бөлүмүнө назар салсак, бул жерде өзүңүздүн окуучулар, ошондой эле өзүңүздүн үй бүлөдө жасап көрө турган эксперименттик видеолор берилген. Мисалы үчүн биз бул жерден кызыктуу болгон мына эки деңиз кошулбайт деген видеону тыңдап көрөлү. Видеону тандагандан кийин экранга чоңойтуу алуу кнопкасын басабыз, бул белгини, андан кийин видеону көрөбүз. Бул жерде керектелүүчү эмнелер керек болсо ошону берет. Бул өзүбүздүн колубузда бар эле буюмдар. Ошондой эле бул буюмдардын жардамында биз эксперимент катары практика түрүндө көрсөк болот. Бул жерде ошол мисалы үчүн эки деңиз кошулбайт деп берди. Биз кадамдарын ар бир кадамды берген. Мынакей бизде ошол эки деңиз кошулбаганын далилдеп атат. Бул эки суу бири-бирине аралашкан жок, себеби алардын температурасы эки башка деп айтып атат. Бул балдар менен, окуучулар менен эксперимент жүргүзүп көрө турган видеолорду берген сайт. Андан ары улантсак, бул жерде биз жана оюндар модулуна токтолобуз дедик. Оюндар модулунда келгиле ойнойбуз. Окуучулар менен бул оюнду ойногондо биринчи туура жооп берсеңиздер грамота берет, андан кийин медаль менен сыйлайт, андан кийин кубок менен сыйлайт. Бул жерде суроолор түрдүү форматта берилген, кыргыз тилинде, англис тилинде, ошондой эле логикага байланышкан суроолорду берген. Мынакей ката жооп бергенде туура жоопту өздөрү көрсөтөт. Эгерде эки жолу туура эмес жооп берген болсоңуздар, жеңилип калдың деген белгини берет. Мынакей биз андан ары өтпөйбүз. Дагы бир кызыктуу материал ушул оюндар бөлүмүндө жайгашкан, бул Brain Ring деп аталат. Brain Ring, бул жерде оюнду көчүрүп алуу деген шилтеме берилген. Google дискке бул Brain Ring 4 раундтан турат. Ушул ар бир раундтун оюндун көчүрүп алуу шилтемеси коюлган. Бул оюнду көчүрүп алгандан кийин сиздер офлайн форматта эле ойнотуп колдонсоңуздар болот. Ал боюнча мен кыскача обзор кылып кетейин. Мынакей мисалы үчүн Brain Ring'тин эмне үчүн, кандай максатта, кантип ойнолот, ошол боюнча маалыматтар берилген. Оюндун шарты, андан кийин категориялар катары берилген. Бул биринчи раунд. Ошондой эле кийинки раунд менен ойногондо кайра эле ошол экинчи оюн деп берилген. Бул жерден мисалы үчүн биз окуучулар менен ойноп атканда
категориялар ошол эле категориянын ичиндеги суроолорду тандайт. Суроону окуп бүтүп, андан кийин гана жоопту беришет. Жоопту бергичекти биз бул жерде саат көрсөтүлгөн. Убакыт 1 минуттага эсептелген. Эгерде туура жооп берилген болсо, жообу деген белгини тандасак, мына жооп көрүнөт. Кайра артка кайтуу үчүн бул жердеги пазлды тандайбыз. Мынакей бизде экинчи суроо кетти. Ал биздин башкы экрандан дагы кетет. Мынакей жаратылыш билермандары боюнча суроо. Суроону окуйсуз, убакытты бересиз. Эгерде жооп берген болсо, жоопту тандайсыз, кайра артка кетесиз. Мына ушундай кызыктуу оюнду өзүнө камтыган Теребел деген тиркеме. Бул тиркеме менен иштөө жеңил, үйрөнсөңүздөр болот. Ошондой эле бул азыр бизге даяр ушул 5 категория боюнча, андан кийин ушул 5 категорияга камтылган суроолорду берген. Эгерде ушул категорияларды өзгөртүп, суроонун форматын же болбосо суроонун башка түзөм десеңиздер, өзүңүздөр бул PowerPoint деле түзүлгөн. Редакциялап, мисалы үчүн бул жерде мен математика деп өзгөрттүм, кийинки категорияны биология деп өзгөрттүм. Берилген категориянын түсүнө маани бериңиздер. Бул жерде слайдтар берилген. Слайд жашыл, менде бул жерде математика деп өзгөрттүм. Демек, математикага тиешелүү суроону редакциялайм. Андан кийин жообу деген жазуунун үстүндөгү белгини өйдө көтөрүп, жообуна коюлган маалыматты өчүрүп, бул жерде туура жооп, мен математикага тиешелүү туура жоопту коюп, кайра жообун төмөн карай тартып коем. Ушундай кадам менен редакциялап өзүңүздөр башка суроолорду түзсөңүздөр болот. Эгерде бул жерде гиперссылкаларга тийген болсоңуздар, же болбосо өзгөртсөңүздөр, жанакы биз көрсөткөндөй болуп ачылбай калат. Жөн гана мына суроолорду андан кийин жообун гана редакциялап коюңуздар. Сиздер менен Санарип мугалим көрсөтүүсү болду. Саламатта калыңыздар.